Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн 27-ноябрь 2022 жыл мен Чүй областы Жайлы району Карабалта шаарына жүрөм туугандар. Ошол Карабалта шаарынын түндүк тарабынан Федоровка айылынан сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туугандар Карабалтанын центральный трассасы жана Федоровкага кеткен трассанын кесилишинде турам. Ошол трасса менен 2 километрдей түндүктү карай барсаңыздар, бүгүнкү чыгыштагы сатылуу үй жайгашкан Федоровка айылы бар туугандар. Анан Федоровка чейин бул жерден таксилер жана маршрутка барат экен. Бишкек шаарынан Карабалта шаарына чейин көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Карабалта экспресс жана Карабалтага келген маршруткалар бар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым туугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үй, жер, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Үй сиздер Карабалтадан келип жатканыңыздарда Федоровка айылынын башталышында эле оң тарафта мондай жолду көрө аласыздар. Ушул жол менен киргениңиздерде оң тараптагы могу үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Советская көчөсү. Мынакей бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Түштүк чек арасы бул жерден башталат. Түндүк чек арасы туугандар бул кошунанын заборуна чейин. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай ворота орнотулган. Анан Карабалтадан туугандар бул жака келген автобус, маршрут жана таксилер бар экен. Чоң жолдон киргениңиздерде эле бул жактагы могу үйлөрдүн катарында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дареги Советский 47-чи даректе болуп калат. Анан негизинен бул Федоровка айылы жөнүндө айтсак, тегерегинде полялар, полия менен алектенсеңиздер деле болот, мал карап алектенсеңиздер деле болот. Мал менен мына ушундай үйүбүздүн өзү деле азыр көп эле мал баткандай, сарайлары деле бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө көрө аласыздар. Жана могу жанындагы 25 сотук жер участогу деле ушул үй ээсине караштуу. Бул деле сатылат туугандар. Бул деле сатылат. Аянты 25 сотук. Мынакей түштүк чек арасы бул жактан, түндүк чек арасы бул жакка чейин суусу киргизилген. Көптөгөн курулуш материалдары үчүн даяр теректер жана чоң үйгө фундамент бар. Бул жер жөнүндө өзүнчө да видео кылгам, YouTube'дан кирип көрсөңүздөр болот. Андан ары мектеп Федоровкада бар экен, садик бар, ФАП бар, мечит бар туугандар. Андан ары бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жердин аянты бул үйүбүздүн жердин аянты 14 сотук туугандар. 14 сотук. Бул жакта чоң үйүбүз, узун туурасы 12ге 10, стенасы саман. Алды тарабы көрүп тургансыздардай стяжка болгон, кенен бир 4 машина баткандай болжол менен жай бар. Бул жакта навес, тапчан. Бул навестин ылдый тарабы көрүп тургансыздардай стяжка болгон туугандар. Бул жака деле машина кенен батат. Алсаңыздар бир эмне кылсаңыздар дагы болот. Чоң бул жакта деле бош жер бар экен. Үйүздө электр энергиясы 3 фазалуу, суусу бар. Анан отопление, паровое отопление, ал көмүр менен жылыткан котел менен үйдү жылытат туугандар. Анан киргенде оң тарапта бул жакта гараж, анан гараждын жанында бул жерде отун кана туугандар. Бул жерден деле суу чыгарылыптыр. Суу боюнча айтсак, арык менен келген суу да бар. Ал жакта огород бар. Ошол огород сугарганга жыл 12 ай агат. Мынакей үйдүн жанында деле азыр деле агып турган учуру. Андан ары бул үйүбүздүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Анан могу үйүбүздүн түштүк жагында временка үчүн куюлган фундамент. Мынакей кошуна менен болгон чек ара пескоблок менен тосулган. Бул жакта мал сарайлар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөк мал сарайларды деле. Азыр биринчи болуп бул чоң үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул негизги кирүүчү эшиги. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка. Так. Пол жыгачтан болгон пол туугандар. Пол жыгачтан болгон пол. Батыш тараптан 2 кабат
терезе орнотулган. Отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар. Анан түзөлүп өтсөк, башка бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Ал оң тарапта туугандар кухня бар экен. Азыр силерге биринчи эле болуп бул жактарды көргөзөйүн. Андан соң калган бөлмөлөрдү бир чекенен көргөзүп чыгам. Мынакей бул андан кийинки бөлмө. Чыгыш тараптан 2 кабат терезе орнотулган, отоплениянын батареялары бар. Пол жыгачтан болгон пол. Жана ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта бир чоң бөлмө, холл дейсизби, зал дейсизби. Мынакей батыш тараптан жана түштүк тараптан терезе орнотулуптур, отоплениянын батареялары бар жана пол жыгачтан болгон пол туугандар. Ушундай көрүнүштө. Андан ары ушул эле жерден түз өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Мынакей чыгыш тараптан терезе орнотулган. Андан ары бул жакта бир бөлмө. Мынакей төрүндө спальня бөлмө деле бар экен. Полдору бардыгыныкы эле жыгачтан болгон пол туугандар. Үйдө отоплениянын батареялары бар жана туугандар, отопление, паровой отопление дегендер эле бул жакта дагы печка жанып турат го десеңиздер. Үй ээси өзү шаардан кээде эле келип турат экен үйгөчү. Ошондо гана отопленияны жандырбай эле моуну жандырып эле турабыз убактылуу дейт. Негизинен отопление бар, паровой отопление. Жана бул жакта эң акыркысы бир детский бөлмө туугандар. Кале үйдүн кире беришиндемин. Кире бериштен оң тарапка бурулсаңыздар, бир мондай жакан бөлмө, пол жыгачтан болгон пол. Түзөсөңүздөр, бул жакта кухня жайгашкан. Отопление батареясы деле ушул жерде орнотулган. Бул жактан бир подвалга түшүп кетсеңиздер болот жана бул жактан коридордон дагы үйдүн ылдый тарабында чоң подвал бар экен, ал жакка да түшүп кетсеңиздер болот. 2 подвал бар. Анан бул кухняга сиздер өзүнчө бул жакта эшик менен кирсеңиздер болот, кааласаңыздар бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги менен деле кирсеңиздер болот туугандар. Мен кайра эле сатылуучу үйдүн коргосундамын туугандар. Эми бул жакта бир чекеден көргөзөйүн. Бул жакта толук элек баня карашып алынган мондай помещение. Анан бул жакта мал сарай туугандар. Жалпысынан 25 баш ой же бука байлаганга болот деген оюн айтты үй ээси. Мынакей жана бул жакта кой, майда мал кармаганга мондай сарайлар, кочкор кармайсызбы, ушундай туугандар. Анан Федоровка жөнүндө айтсак, видеонун башында деле айттым окшойт. Мал бакканга деле ыңгайлуу подача бар экен. Бул жакта подача кошсоңуз деле болот. Тегеректери айылдын, четтери полный поля же дыйканчылык менен алектенсеңиздер болгодай көрүнөт. Анан бул жакта сенабал чөп жыйнаган. 2000 түптөй айтты окшойт үй ээси. 2000 түпкө чейин пресс батат. Андан ары бул жакта тооккана. Анан бул жакта дагы мал сарай экен. Мынакей. Ушул мал сарайдын жалпысы могу. Анан бул кошулуп 25 чоң мал батат экен. Эми үйүбүздүн эле чыгыш тарабында үйүбүздүн эле чыгыш тарабында бош жер бар. Аккурат ал жакта кыш айларында эмне экенин байкабай турам. Шабдал окшойт, мен оюмча шабдалы, черешня жана башка мондай жаш мөмө кирген бактар. Мынакей бул жакта деле бар экен. Анан видеонун башында айткандай, арыктан деле суу келет. Суудан эч кандай проблема жок. Жер жемиши сугаранга деле арыктан келген суулар бар. Мына ушундай туугандар. Болушунча силерге маалыматты бердим окшойт. Эми бул үйүбүздүн баасын айтайын туугандар. Бул үйүбүздүн баасы $25,000 сурап атыптыр үй ээлери. Бул үйгө $25,000. Анан аркы участокко $15,000. Видеонун башында айткан, ал жактагы 25 соток участокко $15,000. Эгер жалпы алсаңыздар $40,000 экөөсү биригип сүйлөшүү болот. Бул жак $25,000 сүйлөшүү болот, ал жагы $15,000 сүйлөшүү болот. Жалпы алсаңыздар $40,000 сүйлөшүү болот. Мына ушундай. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.